Руслан, ассаламу алейкум. Бұл екінші бөлік. Мен темам бойынша сүйлөшөлү. Мен билесиң канча жылдан бери гилас боюнча ошо кызыгуум изилденип дегенде, мындай айтканда гилас багбандар менен көп сүйлөшүп келатам. Гилас менен негизи темам да. Тоо гиласы деген бир ушундай программам бар. Эми тегиз жерге тийишпейли, тоонун 2000 метр жылуусун, ондан дагы жогору 2500 метрге чейин жетиштирсекпи деп неме кылып келатам. Бир канча сортторду сен менен изилдеп келатабыз. Орто зоналыкка сен менен биргеликте бир катар гиластарды өстүрүп, практикадан өткөрүп, кандай болот, мүнөздөмөсү кандай, бул боюнча кичине ушул изилдөө иштерин жүргүзүп келатабыз. Элге ушул мен айтайын дегеним, ушул биз жашаган жер Фергана өрөөнүндө жашайбыз. Тоолуу жака. Ушул биздин өткөрүлгөн практикаларга эмне коюш керек, кайсы сортторду дагы кошсок болот. Дагы Европадан, же болбосо ушул суук жерден, Америкадан кандай сортторду алып келсек болот, азыр жаңы сорттор эмне келатат. Азыр Кинг деген жаңы сорт кошулуп атат, мисалга Royal King. Ушул боюнча быйыл өзүң көрдүң, алды тоодогулар 430 сомдон сатышты. Бул демек жаман акча эмес. Ушул боюнча гилас боюнча сүйлөшсөк. Эми тоолуу биздин университетте ректорубуз бар, профессор Ахмет Айгун деп. Бир канча сабактарды кошо өтүп аттык бияктарда. Кыргызстанга эмнеге келей деп сурайт элек да. Кыргызстанга эмнеге келе эмес, биринчиден эмнени эксең дагы сапаттуу кара деди да. 10 гектар бак кылба, бирок 1 гектар бак кылып, ошону жакшы карап, мындай сапаттуу неме чыгар. Ошону анан бирөө албай атат десе, мага кел дейт да. Сапаттуу кылычы. Анан негизи эле силерде Кыргызстанга көбүнчө баягы эртеге эмес, кечки аракет кылгыла. Силерде кечки базар дагы акча болот деген да. Кечки эме нектарин, шабдалы, кечки өрүк, кечки кара өрүк, кечки гилас депчи. Ошо 4 нерсени. Эми алма барыксак болот. Себеби биздин канча эми айта берсек, максимальный бийик жерлерибиз бар да. Багбанчылыкка турганчы. Эң бийик жерлер салыштырмалуу Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга салыштырмалуу биз 1-2 айга чейин ошол эле сорт кеч чыгара турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да биздечи. Кыргызстанда. Эми гилас боюнча бул жерде так. Мына гиластын таблицасы турат. 5-майдан баштап, 5-майда Кристобалина, Эрли Лори, Эрли Бурлат келип атат. Старгиант, Рейнер деп туруп, дагы Скина мына ортолорго келди уже. Мына бул анан барып туруп, мына Регина, Старкс Голд, Свит Харт, анан Стакатто. Бул жерде Стакатто жок экен. Ошол булар барып туруп, июлдун 10-15-ине барып атат. Бул климаттачы. Бул түрктөрдүн климаты. Бул түрктөрдүн климаты. Биз ушул эле климатты 1 айга чейин бери алып келсек болот, мисалы. Мына 10-майда бышкан бахар гилас, мисалы тоолуу жактарда 10-15-июнда бышышы мүмкүн. Ошондо бул августтун 25-30-дарына, бирок 1,5 айга чейин дагы алып келсек боло турган жерлер болсо керек. Суу почтамды кечкил деген сорттордучу гиласта. Алып келип, өзүңүз айтмакчы, дүйнөдө эч бир жерде гилас жок учурда биз базарга алып чыгып, эми ал албетте 5-10 түп эмес, гектар эгиш керек, объем эгиш керек, анда эле. Эгип туруп, тоолуу жактарга кечки гиласты чыгарсак жакшы болот. Эми Стакатто, Свитхарт, Регина экен ал жактаргачы. Регина. Эми ал жактарда чаңдашуу вообще проблема болбойт. Чаңдашуу боюнча. Чаңдашууда проблема жок. Өзүн өзү чаңдаштырган сортторду эксек болот. Ал жакта проблема боло турган нерсе үшүк. Кечки үшүктөр. Кеч калган үшүктөр. Тоого жакында Тоого жакын. Ошолор проблема. Ошонун алдын алып, же ошол учурда баягы атайын жамырлатып берип, арасына азыр туртса да мындай 10 литрлик челекте ичине бир май бир нерсе коюп коюптур, майчы.
4 сутка күйөт экен. Бир неме кылат экенсиз, жок 2 сутка деди. Кечке коюп коет турду, мындан келди. Ошону жагат экенсиз, ошол түтөп от күйүп тура берет экен. Кыскасы 1 гектар жерге 300 дана кетет экен. 1 гектарга. Бирок ал канча деген биздин немени сактап калат да. Үшүктөн сактап калат. Үшүктөн ошентип сактасак болот дагы. Бул үшүктөн сактап калдын бир жолу экен да. Сактап калдым бир жолу. Бирок эффективдүү, жакшы жол экен да. Биз эми эскиде саман жагып, саман жаккан. Мурда азыр деле ошентебиз го эми айылда. Ошонун жаңы вариант экен. Мына ушул азыр бир катар сортторду айтып кеттиң. Биз да ушул сорттордун үстүндө сен да жакшы билесиң. Менде изилдеп көрүп атабыз, аяк биякта көрүп атабыз. Бирок көбүнчө бизде азыр жогорку зоналарда эски сорттор, бирок түшүмү кантсе дагы жакшы. Эми жакшы жыйынтыктар буйруса алдыда болот, Кудай кааласа. Дагы бир суроо, булардын жамгыр, эми тоодо жамгыр көп жаайт. Жарылуучулук мүнөздөсү кандай болот? Баягы жарылуусу деп эме келет, ар бир сорттун мисалы чатлама деп коет түрктөрчү. Чатлама деген бул жарылуу. Чатламая даянıklı деп коет да. Атайын ар бир сортунда эме кылат, айтып кетет. Бул кечки сорттор каттык болот. Жамгыр жааганда баягы ичиндеги осмостук басым көбөйүп, суу көбөйүп, батпай калып жарылат да эми көп сорттор. Бул Регина болсун. Эми Регинанын сабагы көрдүк эле зажигалкадан узун экен да. Ооба, көрдүк го. Зажигалкадан узун экен Регинанын сабагы. Сабагы узун, чоң, каттык билерсиз. Ал жакта эми Мякта жазбаптыр, ошол Регина болсун, Sweetheart, Staccato булар барды каттык сорттор, каттык. Канча кечки болгон сайын ошончо каттык болот. Кечки гилярстын жумшак болбойт да. Булар демек денесинде туруу мүмкүнчүлүгү дагы жогору болот. Турган бойдон жумшап кетпейт, чирип кетпейт дегендей. Анан булардын баягы муздаткычта сакталуу мөөнөтү дагы узунураак болот. Көбүрөөк. Таамы жакшы болот. Ооба. Туркияда билебиз, тоолуу жерлери көп. Сен айтып келесиң го, жанагы булар 4 ай бою же 5 ай бою дейсиңби? Булар ошол бою гилас сатат деп. Демек аларда кайсы сорттор негизинен алар өстүрүп аткан? Тоолуу жерде кайсы сортторду өстүрөт? Тоолуу жерде булар эми Турцияда эме болуп тур да. Баягы YouTube'да тынбай видео коюшат экен. Sweet сорту, Royal Tega сорту, бул башка сорт деп. Ооба. Койгондо бир күн Испаниянын, Европанын бир компаниясы келип туруп, бир бакка ошентип штраф салат экен. 100 канча миң евро деди да. Шак бергенлиги үчүн. Ооба. Анан Турцияда бүт бардык эмелер, питомниктер, ошол YouTube каналдар сорттун атын койгон, видеосун койгон, видеолордун бардыгын өчүрүп салыштыр да. Айтылбайт экен да демек, Өчүрүп салып, азыр YouTube'га кирсеңиз, эски патенти жок сорттордун видеолору гана калган, жаңы сорттор тууралуу вообще маалымат айтпайт. Түркчө маалымат таба албайсыз. Бардыгын ошентип штраф салыптыр. Ошондон кийин түрктөр алып салган да маалымат. Ошон үчүн сорттор тууралуу эми айтып атат. Биз мындай эми Турция биринчи орунда турат да. Ооба. 4,5 ай 5 айга жакын гилярс беришет экен да. Ооба. Мисалы Нимба сорту бул баягы суу көрбөсө дагы кийинки жылы гүлдөп түшүп мере берет да. Уйкусу аз. Ооба. Бул сортту деңиз жээктерине эгип атышат. Ооба. Нимба, Эрли Лори. Ооба. Бул сорттор суукту көрбөсө дагы кышында гүлдөп кайра бере берет экен. Ооба. Бизге түшпөгөн сорттор да булар эми. Анан Нимба баягы S3, S4 биле канча эле бул өзүнө баягы өзүнөн бакылса дагы боло турган сорт экен, Нимбачы. Аллелгендер баягы штрих мутация эмес экен, аллелгени, бирок булар мутациясы жок сорттор экен да. Бирок өзүнө чаңдаштырган бактар эле бар экен да Турциядачы. Абанын болгону үчүн. Анан
нөлдөн баштап атпайбы деңиз жээктеринен. Ооба. Келип 2000 канча метрге чейин бийик тоолорго чейин гилярс өстүрүп атышат. 1300-1400ге бардык. Ошол жерлерде Зираат Регина бактарын көрдүк. Ооба. Буюрса быйыл гилярс бышканда барып тартабыз. Сиз ошого даярдансаңыз. Кудай кааласа. Барып Кудай кааласа. тартып келебиз. Эми ошентип нөлдөн баштап 2000ге чейин тергенде эле 4,5 ай гилярс теришет экен. Ооба, 4,5 ай. 4,5 ай гилярс тергендиги үчүн. А бизде 2 айда бүтөт. Майдын ортосунда башталат, анан июлдун ортосунда кошулуп калды да бизгечи. Көл кошула баштады, бир аз чоюла баштады. Көл кошулуп калды. Буга чейин 1 айда жетсе болсо жок эле да. Ооба. Ооба. Анан бул эми гилас көп тегилип атат жылдан жылга. Гиластын баягы келечеги кандай болот деп ойлойсуң? Пикир кандай? Эми гилас боюнча мына Кытайдын маданиятында эме экен го. Кытайдын баягы дасторконунда гилас жок болсо баягы кедей үй бүлө же башкача үй бүлө деп эсептейт экен. Ооба. Гилас коюлган дасторкон бул бааланат экен да. Кытайдын өзүндө эле гилас болот экен, бирок биздики дам менен экология ба органика деп дагы башка кылып. Кыргызстан каттуу гилярс болсо эле, бир убакта объем болсо эле, бул гилярс эч качан жерде калбайт, баары акча болот. Ооба. Биякта Чукорлоонун туугандарыбыз, Баткендин туугандарыбыз деле эми гилярс көп болгон жактар. Гилярс пышкан малга деп туруп той кылышат экен, карыз алышат экен. Биз эми гилас менен чоңойдук, гилас окутту, малина окутту, биз ушул экөө менен чоңойдук да эми. Урматтуу туугандар, биз Руслан Бекназаров менен тоо гиласы боюнча сүйлөшүп атабыз. Мында жылаң ушул тоолуу жакка акцент коюп басым жасап атабыз. Ошол жакка сортторду тандоо, аларды өстүрүү, чыдамкайлыгын кароо, жарылбашы, ошондой эле көпкө сакталышы, мүмкүн болушунча кечиктирип бышыруу аракети болуп жатат. Бул ушул чөйрөнү ошол шартты издеп келатабыз. Сиздерде ошондой жерлер болсо, жайлоодо тескей жер, муздак булактан суу иче турган жер, муздак агымы жок, мүмкүн болушунча тоо этеги баягы мөңгүгө жакын жерлерде ушул чыдамкай тамыр, ушул боюнча бир катар изилдөөлөрдү кылып, бир катар ушул дыйкандардын, багбандардын багын көрүп келатабыз. Ушул боюнча азыр Руслан менен сухбат болуп атат. Себеби Руслан ушул канча жылдан бери ушул гилас боюнча дагы бир канча маалыматтарды чогултуп, көчөттөрдү сыноодон өткөрүп, бир канча иштерди жасап келатат да. Биз азыр ушул боюнча сүйлөшүп атабыз Руслан менен. Руслан, гилас боюнча, тоо гиласы боюнча дагы кандай изилдөөлөрдү кылышыбыз керек, дагы нелерди кылышыбыз керек? Биздин максат жалпы эл мүмкүн болушунча кеч гилас бышырып жетиштирип бериш керек да. Объем да чоң болуш керек, көлөм да чоңураак болуш керек. Биз муну Ысык көлдөн таптык, Ысык көлгө көрдүк, Нарындын кээ бир жерлерине берип көрдүк. Кээ бирлери суу куруп кетип атат, кээ бирлеринин Ысык көлдө туздуу жери атат, тузга чыдабай калып атат. Себеби тамырдан кетип калып атат. Максимум болюм түшүп атат кээ бир жерге дагы түшпөй атат. Анан кээ бир жерде суу куруп кетип атат, жыгачын кошо куруп кетип атат. Ушундай болуп атат да, кышын аны сакташтын жолун билбей калып атабыз дегендей. Ушундай эксперименттерде ушундай кыйынчылыктарыбыз бар азыр. Эми буга чейин деле болуп атат. Эми буну тездетиш үчүн, дагы кечикпеш үчүн эми мисалы Оштун бийик тоолуу аймактары менен Баткендин бийик тоолуу аймактарынын экөөнүн айырмасы болушу мүмкүн. Ошондой болуп атат. Көлдүкүнүн дагы айырмасы болушу мүмкүн, Жалалдын айырмасы болушу мүмкүн. Кээ бир жер бийик, бирок үшүк аз болушу мүмкүн да. Бийик болупчу. Быйыл эми ушул ишти тездетиш үчүн Кыргызстандын бардык жерине 10дон 5тен болсо дагы сортторду эгип, сынап, ишти буюрса тездетишибиз керек. Эми даяр шпаргалка кылып, Өзбекстан эмес, эми баягы тоолуу жактарда гилярс эгип аткан Турцияга барып, же дагы Азербайжанды көрүп, кечки гилярстардын сортторун таап, буюрса алыш керек. Ушулардын шпаргалкасын колдонуш керек. Шаблон алышыбыз керек. Алардын да бир өзгөчөлүк, аларда баягы деңиз болуп атат дагы, биздикинчелик
катуу суук азыраак экен аларда. Биз мүмкүн болушунча тамыр чыдамкай болуш керек. Жыгачы жакшы чыдамкай болуш керек. Түндүктөн келген сорттор бизге көбүрөөк макул келип атат. Түндүктөн келген сорттор более-менее чыдамкайраак экен. Анан биздин максат, урматтуу көрүүчүлөр, биз гиласты октябрь айына бышырып чыгарышыбыз керек деген тапшырманын үстүндө иштешибиз керек болуп атат. Анткени октябрда түндүк полюста гилас бүтүп калат экен да бышып. Ылдыйкы экватордун ылдый жагында, мисалга Аргентина, Чили, буларда эми гана гүлдөп жаз келе баштаган момент болот экен. Ушул учурда дүйнөлүк рынокто гиластын үзүлүшү туура келет экен да. Ошону окумуштуулар азыр изилдеп, ушул моментке кантип чыгарып берсек болот дегенин үстүндө иштеп атышат. Биз дагы ошондо, бизде августтун ортосунда бышырсак, 20 күн бир чыдап берсе, муздаткычка кое алсак, ошондо бир сентябрдын 5-ине барып атабыз, дагы бирдеке кылып кечиктирип биз октябрга алып барып алышыбыз керек. Анын үчүн дагы бир көп изилдөөлөр кылыш керек. Анан гиласты кеч бышырып алсак, карпар жагып койсо ит болбойбузбу? Тоолуу жерге эгип алсак. Тоолуу жерге. Кар жабай турган жерлерге билбедик. Бул жагын Кудайдан караш керек. Ооба. Негизи Аллахтан. Урматтуу көрүүчүлөр, мына гиласта мындай нерсе бар. Эгер бир гилас дарагы 40 жыл мөмө берсе, ошонун 8 жылы 1 жыл баа түшүп кетиши мүмкүн, 1 жыл суу куруп кетиши мүмкүн, 1 жыл чегиртке каптап кетиши мүмкүн дегендей бир кандайдыр бир форс-мажорлор болуп калса, ага даярдык болуш керек. Кээде баа түшүп кетет, кээде Европада тербейли таштап коюп атпайбы? Баа жок деп туруп элечи. Ошондойлорго дагы чыдамкай, ошого дагы бир маани бербей турган дагы нерсе болуш керек. Биз тоо гиласы боюнча Руслан менен маалыматташып, бир мындай жыргап сүйлөшүп атабыз да. Балким сиздер дагы эгер гилас боюнча урсаңыздар, гилас боюнча неме кылсаңыздар, ушундай жыргап сүйлөшүп отурсаңыздар керек. Тоо гиласы быйыл сиздер менен Руслан менен барып, Руслан бошобой калды, барып тарта албадык. Мен тартып келген учурум болду. Бул августка жетип, августта дагы гилас турат да. Көлөкө жерлеринде августта гиласты жесе болот да. Мен оюм болуп атат. Августта гилас бышырсак, мына Казакстан, Өзбекстанга деле биз гилас сатсак болот экен. Өзбекстандын өзүнө жаңылык катары сатсак дагы болот экен. Базар бош калат да. Өзүбүзгө деле. Өзүбүз деле. Дагы гилас боюнча мына эми акыркы суроолордон болсун. Тамыры. Сууга кайсы тамырлар чыдамкай болот? Высыл кандай мисалы? Биз Краснодарга бардык да. Краснодарга барсак, ал жерде почти жамгыр суу карышпайт экен. Сугарбайт аерде. Сугарбайт. Высыл тамыр бизге туура келбеди. Көп нумду болуп кетип туруп, высылды. Бир оору болду деди. Баягы бир питомник, күчтүү питомник бар. Агросат дегендеги оценканын талабасы экен. Ошол айтты. Болду биз высылды ошо неме кылып атабыз деди, чыгардык деди. Только антипка колдонтабыз деди да. Краснодарга. Ооба. Ал жерде жамгыр жабагандыгы үчүн антипканы колдонушуптур, Маголевканычы. Ошону колдонуптур. Маголевкада эгип көрүш керек. Маголевкадан дагы. Ооба. Маголевка кыртышка туура тамыр табыш керек. Дагы суукка чыдамдуу гизелла тамырлары айрыкча Европада салкын жерлерге гизелла тамырларын эгишет да. Ысыкта Өзбекстан алып келип, уже гизелладан вообще баш тартышты. Гизелладан алар ооба. Мен үйүмдө дагы гизелла эккен боюнча турат. Ооба, менде да турат. Эккен боюнча өспөй турат. Менде дагы бир карыч сүрүп коет, анан токтойт. Ошо бойдон турат. Гизелла 5 бүкөн, 6 бүкөн ошону көрүп, анан тоо жактарга көрүш керек эми гизелланы кандай өсөт. Мен оюмча мүмкүн болушунча баягы күчтүү өсө турган тамыр, ылдыйраак, тоңдон ылдыйраак кете турган тамыр.
болуш керек го деген ойлоп атам да. Анда тигип көрүш керек. Бул албетте практика. Туугандар, Русланга не деген суроолорду берейин? Кайсы гилас боюнча каалаган суроолоруңуздарды комментарийга жазыңыздар. Буюрса сурап беремин. Эме бул баягы мындай да. Бул жигиттер мүмкүнчүлүгү бар. Европаданбы, же болбосо Туркияданбы, же болбосо бир башка бир жерлерден, агайларынанбы биз билбеген нерсени сурап алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Мүмкүнчүлүгү бар. Ошого Русландан көп нерсени сурап алсак болот, билбегенди билип алсак болот. Русланга мен тийишип айтам да, Руслан, сен Кыргызстанга чоң инвестиция жасап атасың. Биз билбеген сортторду алып келатасыңар. Буюрса силердин мына ушул кичине алып келген жөн эле отунуңардан биз канчалаган пайда табабыз деп айтам да бачы. Руслан, рахмат сага. Мынакей жыргап сени менен гилас боюнча сүйлөштүк. Туугандар, тынч аман болуңуздар. Багыңыздарга Кудайым берекесин берсин.